алардын шаймандарын алабыз. Ушуларды эми кантип төлөйбүз, билбейбиз, ушундай баа боло берсе. Чүй областынын тургуну Эстебес Кеңешбек уулу быйыл 24 гектар жерге кант кызылчасынын 2 түрүн эккен. Бул жашылча өзгөчө багууну талап кылгандыктан күйүп кетпеш үчүн жай бою эртеден кечке талаада жүргөнүн айтат. Бирок буга карабастан так түшүм жыйноонун алдында кант кызылчасынын баасы түшүп, жаш дыйканды бушайман кылууда. Быйыл сахардын баасы да түшүп атат. Биз завод менен негизи договор 60-ка 40 болчу. Завод акча бере албайбыз деп атат. Уборкаңарга эле 25%-ын эле акчасын беребиз деп атат. Калган 75%-ын сахар менен беребиз деп атат. Биз эсептеп келсек 3 сом 10 тыйындан түскөнбүз биз немесин договорчу. Бизге 1 килограмм завод алмак ушундай. Эми эсептеп келсек, вообще албаага да чыкпай калып атат. 2 сом 60 тыйын ушундай эле болуп калып атат да. Көбүнчөсү кредит алып сепкен бунучу баары эле. Бул эми ушундай темп менен актайбы, актабайбы? Бул актабай калды да, мындай айтканда. Башка өлкөлөрдө кант кызылчасын атайын техниканын жардамы менен эгишет. Ал эми кыргызстандык дыйкандар гектарлаган жерге кант кызылчасын кол менен айдап, бул жашылчаны өстүрүү үчүн эле көптөгөн мээнет керек. Болжол менен эсептегенде 1 гектар жерден 50-60 тонна кант кызылчасы чыгат. Дыйкандар жерди ижарага алуу, жер айдоо, жашылчаны багуу, айтор бардык чыгымдарды эсептегенде 1 гектар жерге эле 90 миңден 130 миң сомго чейин чыгаша болушат. Ал эми ошол эле көлөмдөгү түшүм орточо баа менен эсептегенде 190 миң сом чыгыш керек. Бирок быйыл шекердин баасы кескин арзандап, дыйкандар банкрот болуу коркунучунда турат. 2 аптадан кийин дыйкандар кант кызылчасын жыйнай башташат. Ал учурда түшүмдү жыйноо үчүн техникасы барлар эптейт. Ал эми тийиштүү шаймандары жокторго убал экен. Бизде мисалы жерди айыл өкмөттөн алабыз, элдерден алабыз, каждый жылга аренда төлөйбүз. Если баа ушундай болуп тура берсе, мындан ылдый дагы түшүп кетедиген болсо биз уже токтотобуз, эге албайбыз да. Бөлөк культурага өтөбүз, может жүгөрүгө өтөбүз, может жашыл жемишке, кандай выгодды болсо ошону бөлөк айла жок да эмне кылабыз. Дыйкандардын абалын жеринен барып көргөн соң, базарларда жагдай кандай экенин билүү үчүн соода жайына башып бактык. Өткөн жылы бул өтмөктөрдү картошко каптап кетсе, быйыл ашкабак, калемпир, пияз жайнайт. Ага жараша жашылчалардын баасы да төмөн. Мындай нарк шаар тургундары үчүн жакшы. Бирок жайдын аптаптуу ысыгында жер отоп, жаан-чачын күндөрү баткак кечип жашылча жемиштерди өстүргөн дыйкандардын мээнети акталбай жатканы кейитет. Перестер арзан. Канча сомго арзан? 5-6 сом. А негизи бул биякта канча сомдон сатасыздар базардан перецти? 15 сом, 14 ушундай. Ашкабактардын баасы канча болот? 15тен. Ашкабак көп. Баа ойноп атат, көтөрүлүп түшүп, арганай болот. Ошо өстүрүлгөн бул азыктын көлөмү кандай, азбы, көппү? Көп. Быйыл жакшы, түшүмдөр жакшы болгон, бирок баа анчалык болбой атат. Баа азыркы бүгүнкү күндө 6 сомдон баштап 7,5 сомго чейин. Пияздын баасы ушундай. Айыл чарба министрлигинин атын былтыр картөшкө, быйыл болсо кант кызылчасы чыгарчудай болуп калды көрүнөт. Себеби мекемеде дыйкандарга кандай жардам берүүнүн так механизмдери жок. Суроолорго да көбүн эсе маселени чечип жатабыз, тапшырма бердик дегенден башка жооп ала албайсың. Кайрымды кант менен жолугушууларды жүргүзүп, ошол көрсөтүлгөн катыштарды 60-40ты кармап, андан жогорулатуу жөнүндө сөз кылдык. Дыйкандардан мындай чыгым тартпагандай тиги кант кызылчасын кабыл алсын. А кандай жооп болот? Жоопту бүгүн кандай болду? Өткөн жылы айыл чарба министрлигинин туура эмес божомолунан улам карапайым эл миллиондогон чыгымга учураган. Аталган министрлик 500 миң тонна картошко коңшу Өзбекстанга экспорттолот деп убада берген. Буга ишенген дыйкандар картошкөнү ашыгы менен тигип, бирок сатарга келгенде баасы кескин төмөндөгөн. Бул ошол кездеги айыл чарба министри Нурбек Мурашевдин дарегине сын пикирди күчөткөн. Атүгүл ага жарандык активисттер тарабынан кара көлөч сыйлыгы да берилген. Эми жаңы министр кандай наамга татыйт, жыл жыйынтыгы көрсөтөт. Кайыр Жайлообекова, Диас Акимбаев, НТС.